Акылман атанын керези. Бай, бакубаттуу жашаган, айыл журтун ичинде урмат баркка ээ болгон бир акылмандын жалгыз эле уулу болот. Карлыгы жетип ичер суусу түгөнүп төшөккө жатып калган ата бир күнү керезин айтайын деп бойго жеткен уулун чакырат. Уулум, мен сага 3 кеңеш айтам. Сен ошону өмүр бою аткарам деп мага сөз бер, дейт атасы. Баласы башын ийгейт. Биринчи кеңешим: эч убакта биринчи болуп башкалар менен учурашпа. Экинчиси: күнүгө кечинде даамдуу гана тамак же. Үчүнчүсү: күнүгө эртең менен жаңы бут кийим кийип тур. Керез айткандан 3 күн өтпөй акылман каза табат. Атаны жоготуунун ооругун жоон териси менен сезген уул анын арбагын ыраазы кылыш үчүн атайын айтып кеткен акылдарды кааттык менен аткара баштайт. Эч качан эл менен биринчи болуп учурашпайт. Күнүгө кечинде даамдуу гана тамак жейт. Күнүгө эртең менен улам бир жаңы бут кийим кийет. Бирок эмнегедир бара-бара турмушунда терс көрүнүштөр пайда болуп, аны менен кошуна колоңдор, айылдаштар, жада калса жакын достору да сүйлөшүүдөн качып калышат. Жигиттин маанайы чөгүп, көңүлү ооруйт. Тигинтип элден алыстаган аз келгенсип, үйдөгү болгон акча да даамдуу тамак менен жаңы бут кийимге короп кеткен. Мындай жагымсыз жагдайдан кийин чыгууну түшүнбөй, жигит энесине кайрылып: "Апа, мага атам ушунчалык душмандык кылдыбы? Болбосо эмне үчүн мындай керез калтырды? Менин атамдын алдындагы күнөөм кайсы?" деп кайгырат. "Уулум, ушинтип өзүң сурамайынча керездин аткарылышына кийлигишпе деп атаң мага катуу тыюу салып кеткен эле. Эми мынтип сурап отурганыңдан кийин айтчу сөздүн сааты чыкты окшойт. Атаң айткан керез сөздүн терең мааниси мындай чечмеленет. Биринчи керез: эч ким менен учурашпа дегени. Таң азанда эч ким тура электе ойлонуп мал жанды кара, талаа ишине чыгып эмгектен. Ошондо сенин жаныңдан өтүп бараткандар өздөрү биринчи учурашат дегени эле. Экинчи керез: күнүгө кечинде даамдуу гана тамак же дегени. Таңдан кечке мээнеттенген адам үйгө чарчап келгенде дасторкондо кандай гана тамак болбосун тамшанып жейт дегени. Үчүнчү керези: күнүгө эртең менен жаңы бут кийим кийип тур дегени. Эркек киши өз бут кийимине өзү тыккан болот. Эгерде күнүгө кечинде тазалап даярдап койсоң, эртең менен турганыңда жаңы бут кийим кийгендей болосуң. Ар бир күнүңдү таза кадам менен баштайсың дегени. Атаң өз керези менен сени өмүрүнүн ар бир күнүн текке кетирбесин, акыл эсти жана күжүрмөндүүлүктү аркалап туура жашасын деп тилеген, дейт апасы. Бул сөздөрдү уккан жигит атасы кандай эмгекчил, мээнеткеч болсо, акылмандыгы менен да өзгөчөлөнгөн өтө кыраакы адам болгонуна эми көзү жетип, анын көзү тирүүсүндө акылмандыгына маани бере албаганына өкүнүп, ошол күндөн тарта керез сөздөрү аткара баштайт. Арадан көп өтпөй акылмандын уулу кадимкидей байый баштайт. Иштермандыгы, тоолугу, сыпаалыгы менен айылдаштарынын арасында кадыр баркка да ээ болуп, сулуу жана акылдуу кызга үйлөнөт. Атадан жакшы уул туулса элдин туусу болот, жаман уул туулса элдин чуусу болот.